Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 27 январга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Түндүк-түштүк альтернативдик жолу быйыл май айында пайдаланууга берилет. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолу быйыл май айында пайдаланууга берилерин Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Азия өнүктүрүү банкынын долбоорлорун ишке ашыруу тобунун инженер-жолчусу Айбек Калмаматов билдирди. Анын айтымында, жол аталган министрликтин инвест долбоорлорунун алкагында курулуп, куруу иштери өткөн жылдын аягында 100%га бүткөн. Түндүк-түштүк альтернативдик жолун буйруса үстүбүздөгү жылдын май айында пайдаланууга беребиз деп турабыз. Министрлер кабинети тарабынан жакын арада бир күн белгиленгени турат. Жолдун ачылышына президент Садыр Жапаров жана бир катар бийлик өкүлдөрү катышаары күтүлүүдө, деди ал. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Депутат Жаныбек Кыдыкбаев баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы бири-биринен $5000 кылмыш иштерин сатып алышууда. Жогорку Кеңеште Ата журт Кыргызстан саясий партиясынан эл өкүлү Жаныбек Кыдыкбаев Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Кыргыз Республикасынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы бири-биринен $5000 кылмыш иштерин сатып алышууда деп билдирди. Эл өкүлү Кыдыкбаев Ички иштер министрлигине баңгизат менен күрөшүүдө тышкы каржылык жардамдан баш тартууну сунуштоодо. Жогорку Кеңештин жыйынында депутат өзүнүн маалыматына караганда, ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Орусиядан каржылык жардам алып жатканын билдирди. СБНонду Орусия каржылайт деген маалымат бар, бул чынбы же жокпу деп сураган эл өкүлү. ИИМдин башчысынын орун басары Нурбек Абдиев бул каражат эл аралык кызматташтыктын алкагында алынган деп жооп берген. Чындыгында биз тышкы каржылык жардамды фонддордон эмес, мамлекеттерден алып жатабыз. Бул жардамды техникалык жактан жабдууга, мыйзамдарды жазууга, адистерди тартууга келет деп билдирген Абдиев. Бирок депутаттын айтымында сырттан келген каржылык жардам күтүлгөн натыйжаны бербей жатат. Ушу МВДнын ичинде именно баңгизат менен күрөшүшө турган отдел бар, СБН. Бирок силер ошол отделди Россиядан каржылайт деп маалымат бар да. Ушул чынбы же калп? Ошол фонддорду токтотуп эле койбойлубу? Потому что силерде мындай болуп атат да. Мына жылда, акыркы 3-4 жылда ушул баңгизаттын түрү көбөйүп кетти. Жаштар, кичинекей балдар, жаш кыздар бүт баары тең колдонуп атат. Азыр эми билбейм түрү кандай аябай көбөйдү да, күрөш натыйжа бербей эле да силердики. Потому что силер заинтересованныйсыңар, жактан акчаны алыш керек. Эгер токтоп калса, финансы келбей калат деген маселе бар экен да, ушундай. Жок, Жаныбек Султанович, бул туура эмес. Анткени биз өзүнүн күчүбүз менен деле жумуш жүргүзөбүз. Бирок чет өлкөдөн биздегиден кандайдыр уюмдар эмес, ошо мамлекеттер менен кызматташабыз бизчи. Жок, ошо мамлекеттер менен кызматташканда, например, силер аларга отчетту берип турасыңар да. Финансы келгенде мына бизде монча килограмм кармадык, мынчасын кылдык деген сайын, алар деген кокуй биякта дагы эле жүрүп атыптыр деп силерге акчаны улам күчөтүп атпайбы? А силер болсо аны кайра көргөзүп атасыңар. Жок, алар жибергенде, акчаны жибергенде целевой кылып жиберет. Допустим, кайсы жерлерге керек бизде? Особенно Афганистан менен болгон границада деген аябай дайын техникалар коюш керек. Бизге деген атайын иттерди дайырлап беришти деген америкалык биздин деген өнөктөштөр дайырлап берген иттер бизге келип азыр кызмат кылууда. Техникалык каражаттарды деген сканерлерди коюшат, баары коюшат. Такабаевич, менде мындай да, биз деле мындай көрүп келатабыз, көзүбүз менен азайган жок да. Наоборот, жылдан жылга көбөйүп атат. Силердин күрөшчүңөр такыр натыйжа бербей атат да. Силер көбөйтүбүңөр наоборот. Мен мында ой түшүнүк болуп атат да, элдин арасында да түшүнүк, элдер өздөрү деле айтып атат. Кээ бир сотрудниктериңер келип айтып атат. Ушуну токтотуп эле койсо жакшы болмок депчи. Кээ бирөө мына 40 000 сом зарплата алат экен, результат бере албай байкуштар жүрөт экен дагы, бирөө-бирөөнү кармап алган болсо, ошого $5000 сатып алат экен ошол иштичи. Берип тура берчи, мен результат кылып жабайын деп. Потому что тияка отчет бериш керек болуп атпайбы?
ошондон көбөйүп атпайбы? Биздечи мына азайган жок да. Азыр түрү көбөйүп кетти. Мурун бир түрү, эки түрү болсо, бүгүнкү күндө түрүн санай албай калдык. Кайсы кандай түрлөр аябай көбөйдү да. Химиялык заттары көбөйдү, синтетический заттары көбөйүп кетти. Анын баарын күрөш жүрбөй атпайбы? Ошон үчүн мындай натыйжалуу күрөш болуш үчүн мен ойлойм ошол чет жактан каржыланган маселени токтотуп туруп, биз өзүбүз Кыргызстанда өзүбүздүн силердин ички иштер министрлик өзү күрөшүш керек болуп атат. Каржылыкты биздин бюджеттен алгыла. Аяктан азыр алып алып, например, азыр эч кимде интерес жок, потому что силерде деген четтен каржыланып аткандан кийин токтоп кала турган болсо каржы келбей калат деген маселе болуп атат да. Баңгизаттын оор түрлөрү менен күрөшүү кескин кыскарды, бул боюнча маалымат бар. Бирок анткен менен баңгизаттын жаңы түрлөрү боюнча бул абдан кеңири кулач жайып баратат. Мектептин окуучуларынан тартып, жогорку окуу жайлардын студенттерине чейин бул күндөн күнгө көбөйүп баратат. Бул тилекке каршы ачуу чындык. Буну менен бүт баарыбыз күрөшүбүз керек. Айрыкча тийиштүү мамлекеттик органдар, укук органдары кандай гана болбосун биз муну ооздуктап, өлкөнүн келечегине балта чаба турган чоң коркунучтан арылышыбыз керек да. Бул маселени баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Буну жашырыштын кажети жок. Тескерисинче биз жетиштүү каражат бөлүшүбүз керек. Ушул баңгизат менен күрөшө турган күч органдарына каражатты керектүү бардык техникалык жардамдарды биз толук чечип беришибиз керек. Андан көрө бала ыйлабаса эмчек кайдан деген кыргызда сөз бар. Айтыш керек көйгөйдүн баарын. Досум, сен эң банк номерин айтып өтүп кетсең ал башында да. 51 менен 19 14 400 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Араван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-чү степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болулат эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси, күчтүүлөр гана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп, ал жериме, бер жериме, анан бул жан баштап жатсам, ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып, дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда, кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери, кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине дагы перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Индия Кыргызстандагы жаңы элчисин дайындады. Бүгүн Тышкы иштер министринин орун басары Темирбек Эркинов Индиянын жаңы дайындалган элчиси Бирендер Сингх Ядавдын ишеним грамотасынын көчүрмөсүн кабыл алды. Ведомстводан маалымдашкандай, Эркинов элчини Кыргызстандагы дипломатиялык кызматтын башташы менен куттуктап, анын ишмердүүлүгү Кыргызстан менен Индиянын стратегиялык өнөктөштүгүн чыңдоого өзгөчө салым кошооруна ишенимин билдирди. Министрлик тараптан ага ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Баарлашуунун жүрүшүндө тараптар жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги өз ара сапарлардын динамикасын жогорулатуу зарылдыгын басып белгилешти. Өзгөчө соода, инвестиция, фармацевтика, кен өндүрүү, маалыматтык коммуникациялык технологиялар жана банк кызматтары жаатында өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүгө көңүл бурулду. Талаптар ошондой эле 2021 жылы кол коюлган гранттык жардам боюнча меморандумдун алкагында
Кыргызстанда социалдык инфраструктураны өнүктүрүүгө жана калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган социалдык долбоорлорду ишке ашыруунун маанилүүлүгүнө токтолушту. Жолугушуунун соңунда соода экономикалык чөйрөдө, анын ичинде эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы кызматташтыкты активдештирүү аркылуу кызматташууну чыңдоого макулдашышты. 2024-жылы бажы төлөмдөрүнүн планы 2,1 миллиард сомго ашык аткарылды. 2024-жылы бажы төлөмдөрү боюнча планы 2,1 миллиард сомго ашык аткарылды. Бажы кызматынан билдиришкендей, өткөн жылы чогултулган бажы төлөмдөрүнүн жалпы көлөмү болжолдонгон 121 миллиард сомдон ашып, 123 миллиард 85,6 миллион сомго жеткен. Бул белгиленген пландан 2 миллиард 85,6 миллион сомго көп болуп, болжолдук көрсөткүчтүн 101,7%-ын түздү. Белгилей кетсек, 2023-жылы түшкөн төлөмдөр менен салыштырганда кирешелер 11 миллиард 583 миллион сомго көбөйүп, өсүү темпи 110%-ды түздү. Мындай натыйжаларга жетүү төмөнкүдөй ыраттуу жана масштабтуу иштердин аркасында мүмкүн болду. Бизнес процесстерин оптималдаштыруу жана жөнөкөйлөштүрүү, өткөрүү пункттарында өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, заманбап санариптик технологияларды киргизүү, контрабандага каршы күрөштү күчөтүү. Бул чаралар финансылык максаттарга жетүү үчүн гана эмес, ошондой эле тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн шарттарды жакшыртууга мүмкүндүк берди деп айтылат маалыматта. Иянгел бул салттуу Кытай рецептеринен жасалган уникалдуу продукт. Ал кылдаттык менен тандалган 20 чөптүн аралашмасынан турат. Алардын ар бири күчтүү даарылык касиетке ээ. Иянгел эмнеге пайдалуу жана кайсы ооруларды айыктырат? Артрит, остеохондроз, радикулит, ревматизм жана ар кандай булчуң сөөк, тизе муун ооруларына шыпа берип, ошондой эле денедеги суулукту, токсин туздарды чыгарып, ысык суукту теңдеп, кан айлануу системасын жакшыртат. Бул гелдин курамында женьшень, камфора, арника, имбир жана башка ушул сыяктуу табигый дары чөптөрдөн жасалып, эч кандай химиялык заттар жана консерванттар кошулбайт. Иянгелди кандай колдонуу керек? Денедеги ооруган же суу калган жерге шыбаганда, өзүнүн уникалдуу өзгөчөлүгү менен гел териге терең кирип, булчуң жана сөөккө жетип, ооруп жаткан жерге оң таасирин тез убакытта эле тийгизет. Көбүнчө мына жашатып калгандан кийин ошондой оорулар көп козголот экен суукта. Дайыма ошону мен пайдаланам, өтө жакшы жардам берет экен, жакшы дары экен. Эскертүү: Иянгелдин ар кандай жасалма түрлөрүнөн сак болуңуздар. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерлерге кайрылыңыздар. Социал-демократтардын мүчөсү Эрматов убактылуу кармоочу жайдан чыкты. 3 суткага милициянын убактылуу кармоочу жайына камалган Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Эрмек Эрматов 26 январда эртең менен чыкты. Бул тууралуу анын жубайы Чолпон Ай Эрматова Азаттыкка кабарлады. Ал жолдошунун абалы оор болуп, ооруканада текшерүүдөн өтүп жүргөнүн билдирген. 23 январда аталган партиянын төрагасынын орун басары Кадырбек Атамбаев Эрматовдун дайыны табылбай жатканын айтып чыккан. Чолпон Ай Эрматова жолдошу менен акыркы жолу 22 январда саат 14:00 чамасы телефондон сүйлөшкөн бойдон кабар ала албай жатканын Азаттыкка ырастаган. Ал жолдошунун уруп сабап алганы тартылган видеону жөнөтүшкөнүн айтып берген. Ушул эле күнү кечке маал Бишкек шаардык милициясы Эрматов ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбегени жана тергөөгө тоскоолдук кылган үчүн кармалганын билдирген. Шектүү майда ээн баштык жана ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө беренелеринин негизинде Октябрь райондук милициясына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилгени белгилүү болгон. Октябрь райондук соту аны 3 суткага камоо чечимин чыгарган. Милиция ал добуш сатып алуу тууралуу иш боюнча далилдерди жакшырууга аракет кылган деп шектелип жатканын айткан. Эрмек Эрматов Кадырбек Атамбаевдин айдоочусу экенин токтомдун негизинде тинтүүгө алуу үчүн анын айдап бара жаткан машинесин токтоткондо талаптарга баш ийбей, унаага бекинип ичиндеги электрондук каражаттарды жок кылууга аракет кылгандыгын билдирген. Кадырбек Атамбаев милициянын бул аракетин айыптап, мыйзамсыз көрүнүш деп билдирген. Ошондой эле ал далилдерди жашырууга аракет кылган деген маалыматын четке каккан. Азыркы тапта Социал-демократтар партиясынын 3 өкүлү камакта отурат. Партия лидери 26 жаштагы Темирлан Султанбеков
Партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер 2024-жылдын 13 ноябрында камалган. Аларга кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козголгонун Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда үчөөнү 2 айга камакка алган. Партия өкүлдөрү айыпты четке кагып саясий куугунтук деп баалап келет. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы козголгон кылмыш ишине жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, Социал-демократтар партиясынын 17 ноябрда өткөн Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтеткен. 9 январда сот кармалгандардын камактаган мөөнөтүн дагы 2 айга узарткан.